Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı mekendeşler, qadırlı Müslüman bir toğandar. Barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таала барыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым барыбызды сактасын. Барыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө да, ахиретте да пайдасы тие турган. Барыбызга кабыл болгон амал берсин. Барыбыздын кылган иштерибизде, айткан сөздөрүбүздө ихластуулук коштогон. Алла Таалам барыбызга бардык оорулардан шифа берсин. Жана кабыл болгон Алла Субханаху ва Тааланы дуаларды насип кылсын. Рызкыбызды кең, берекелүү, эч кимге корзар болбогон Алла Таалам адалдан берсин. Жараткан Алла Тааладан пайгамбарыбыз пана тилейт эле, пайдасыз билимден сакта, коркпогон жүрөктөн сакта, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан деп. Биз да дуа кылабыз, Алла Таалам баарыбызды пайдасыз билимден, ошо убактыбыз кетип, күчүбүз кетип, ахиретте пайдасы тийбесе, дүйнөдө деле пайдасы тийбей калса, жашоо текке кетти да. Канча нерв кетти, канча акча кетти, канча убакыт кетти. Ошон үчүн пайдасыз билимден паана тилеп туруш керек. Алланын алдында мен денеме дагы, жан дүйнөмө, дүйнө ахиретиме пайдасы тие турган илим алайын. Коркпогон жүрөк бул жакшы эмес да. Адам корккон жүрөк, Алладан корккон жүрөк. Бул жакшы. Күнөөдөн, бирөөгө зулумдук кылгандан коркот. Ошон үчүн коркпогон жүрөк, бирөөгө зулумдук кылып, эчтеке албайт деп жүрө берип, ахиретке барганда эсеби оор болот. Тойбогон напси. Каниет чоң сыпат. Тойбогон напси бул адамды ар кандай күнөөгө тыгат да. Адамдын напсиси жаман. Ошо тойбой турган болсо да каниет жок. $1 000 000 болуп туруп деле, бирөөнүн бир 1000 сому болсо ошондон деле алгысы бар да. Себепте бул тойбойт да бул. Миллиард деле буга аздык кылат. 2 миллиард деле аздык кылат. Канча көбөйсө ошончолук ач да. Ошон үчүн каниет деген пайгамбарыбыз айткан го, бай болгонду каалайм дегенге жооп берген. Каниетти танда эң бай сен болосуң деген. Атак нерсе буюмга адамдын напсиси тойбой тойгон эмес. Ошон үчүн каниет. Жана кабыл болбогон дуа кайсы? Арам жеп, алкымдан арам өтүп кетсе, бирөөнүн акысын жеп, бирөөгө зулумдук кылып, туганчылык мамилени бузса, алардын дуалары кабыл болбойт дейт. Шектенгенден, экиленген, арамдан чыкпаган. Өткөнкү сабактарда Суратул Фалак сүрөсүн айтып аттык эле. Бул жерде сактануу, Алла Тааладан пана тилөө. Ошонун арасынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жиндердин дагы, инсандардын дагы, айвандардын дагы жамандыгынан пана тилеген, дуаларды сураган. Бүгүн Куда каласы ошонун уландысы Сахи Муслимде, Тирмизиде риваят келет. Абу Саид радыйаллаху анху айтат, бир жолу Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга келди да: "Я Мухаммад, иштекайта?" Пайгамбарыбыз айтты: "Наам." "Эй Мухаммад, ооруп атасыңбы?" деди. "Ооба." Жабраил алейхиссалам айтты: "Дем салды." Периштелердин мырзасы адамзаттын мырзасына дем салып атат. Машалла. Не dedi? Bismillahi arqik min kulli da'in yu'dik ve min şerri kulli nefsin ev aynin hasid. Allahu yeşfik. Bismillahi arqik de. Allah'ın atı menen men sizge dem salamın dedi. Bardık oru sizge hıza jetkirgen orunun barынан men ya Allah. Allah'ın atı men dem salam. Жана ар бир нафсинин жамандыгы, көрө албастыктын жаман көзүнөн мен сизге Алла Тааламын аты менен дем салам. Алла сизге шифа берсин.
Bismillahi arqik. Allah'ın atымен diyeyim salam деген söz. Osman İbni Abil As radıyallahu anhu bir жол ооруп калып пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'e vardı da aytты: Ya Resulallah, İslam'ды kabul algandan beri ушул дартка чалыгып калдым, ооруп атам. Не кылайын dedi. Peygamberimiz aytты: Da yadak alellezi taallama min cesedik. Kayering ооруп атат dedi. Oşol жерге колуңду кой dedi. Көкүрөгүң ооруп атабы, тамакпы, башпы, кайер, жүрөкпү, боор, бөйрөк, колуңду кой dedi. Ve kul bismillahi selas semerrat. 3 жолу ayt. Bismillahi, bismillahi, bismillahi de. Ve kul 7 merrat. 7 жолу ayt. A'udhu bi izzatillahi ve kudretihi min şerri ma acidu ve uhadiru. Bunu 7 жолу ayt. Kale fa'altu zalika mirara. Uşunu men gayra 3 жолу bismillah, 7 жолу a'udhu bi izzatillahi ve kudretihi min şerri ma acidu ve uhadiru. 7 жолу. Biraz vaqt ötkenden keyin gayra dagı. Biraz gayra dagı. Aytat fa'adhaballahu ma kana bi. Oğrumda Allah getir saldı deydi. Oğurgan uca çok deydi, büttü deydi. Anam ne deydi? Helem ezal a'muru ahle beyti ve gayrahum bizalike. Oşodan beri üy bölümdü, bala çakamdı. Cana başkalarga da gayr mor dese uşunla aytıverdim deydi. Uşuğa nasihat aytı, uşuğa böyle aytıverdim. Ravahu Muslim ve Malik ve Abu Davud ve Tirmizi. Uşlardan bardığı mına uşu kitaplarda geledi. Qarаңыз. Demek bolmadı degen bu bizden işenimizge Allah Teala'ga bolgan bizden işenimizge jana kurbançılığımıza qaratı bolot da. Kança işenesi. Atak Peygamberimiz aytты, büttü bu. Sahih hadis ошон үчүн жүрөктөн карап туруп ниет менен окуш керек bunu. Koldu koyup orugan жерге. Эгерде бирөө өзүнүн окуй албаса, сиз деле колуңузду коюп окусаңыз. Bismillahi, bismillahi, bismillahi деп. Audu bi izzatillahi ve kudretihi min şerri ma yecidu ve yuhadiru деп. Жакшы неме кылып 7 жолу. Толугу менен кетет оручу. Болбоду деген азаят бул анык да. Орусу азайганы мекени бул анык кеп болчу. Куда калса ушуну гайра неме кылып турсун. Darimide Bayhaqi'de rivayatta gelet. Abdülmalik İbni Ömer aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne degen? Fatihatul kitab şifa min kulli dain. Fatiha suresi bardık oruğa şifa de. Şeyhan İmam Bukhari, İmam Muslim ve Ashab-ı Sunan bardık Tirmizi'de, Nasai, İbn Mace, İbn Malik bardık su. Bunlardan barda rivayet gelet. Abu Said Hudri radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu 30 kişiden turgan bir cemaattı. Allah'ın yoluna saparga jiberdiler. Fenezelne bi kavminel Arab. Araplardan bir ayılına varıp düştük. O şerge bardık. Fesealnahum ayyudifuna feabav. Allah'dan sorandık. Biz de konukta ola, konuk bolup geldik dese. Allah olsa çok konukta oyuz dep koydu. Oşol uçurda fuludiga seyyiduhum. Allah'dan şu ayıldağı şu başçısının çayan çaktı. Çayan çakıp darılay turgan hiç kim yok. Şu cemaatka 30 kişiye gelip bana aytıştı. Fikum ahad yarqi minel akrab. Çayan çakkanda bir dem salganlar dem sala çayan çakkandan uusuna karşı dem salgan var arangarda dediler. Kale Abu Said Hudri razıyallahu anh aytat. Fakultu ana men dem salam dedim deydi. Walakin la afal. Biroq dem salmayım. Dem salucu var mı? Men deydi. Dem sala turgan men deydi. Dem salalam deydi. Biroq o'sha cho'nglarga jetekchiga dem salmayım deb qo'ydi. Hatta to'tuna shay'an bizga bermeyince kelishim tuzdi. Agacha bular qo'noqda bo'latsa ishteka bermey qo'ygan da. Ana qisqasi aytganda kelishib bo'ptur 30 qo'y beramiz dedi. To'tikum salasina sha'atan deydi. Men Abu Said Hudri aytat, Elhamdülillah Rabbil Alamindi bir rivayette 7, bir rivayette 3, bir rivayette 1 jol okudum ele. Turup ketdi deydi bayağı. Orup jığılıp kalgan kişi
çayandın uğusundan durup ketdi. Anam falamma qabada ganam apka 30 koydu dep alıp koydu alıp anan keyin oylanıp kaldık. To'xta. Bu bizge hal tahillu lana am la tahil? Bizge adal be. Men Fatihani okup Kur'an'dan ayatın satkanday olup kalgan jokmu? Bizge bu koy adal mı? Haram mı? Dep fakafafna deyip to'xtab oturduk dağı. Hatta atayna nabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip anan zakarna lehu zalik şunu barını aytıp berdik. Monday oldu ya Resulallah. Dedi Peygamberimiz aytdı oşonda alimta annaha ruqya bilbey bilen. Bu Fatiha suresi kanday dem sala turgan Kur'an ekenin kanday güçlü eken şifa bere turgan bilbey bilen dedi. Ha dep aytkandan keyin aytdı. Oşol koydu yemi bölgüle dedi. İqsamın ganam vadribu li ma'akum bisahm. Özüңөр менен кошо мени да кошуп үлүш берип койгула dedi. Demek burada dem salганга bola turgan bolsa, albatta göz çaçırap atkanga dem salуучулар андай чоң мындай бийик бир бааны коюп албаш керек. Анын баягы муктаждыгынан пайдаланган жакшы эмес. Кээ бир байлар бар, токто де шашылба де. Dem салуучулар ошо байлар менен жакшы келише берсин. Кембагалдарга бекер деле салып берип кое берсин. Кандай дедиңер? Туурабы? Анын акчасына жараша, мисалы ал кыйналып атат, ага жараша акырын. Бирок байга эмне ал? Ал кайсы жака каяка эмнелерди кетирип атат? Буга ошондой болсо мына бул 30 койду болот. Бир дем салганы 30 кой. Ошон үчүн кээ бирлери мындай дем салгандарга капа болуп калат. Мындай деп койду, мына 30 койго чейин боло берет экен. Болгондо да арашандан дейт мына. Жок, дем салуучу Кудайга Алла разы болсун, машалла. Бул деле оңой эмес. Ага өзү таза болуш керек. Ага дайыма өзү амалда жүрүш керек. Анан ишe демин таасири бар. Бизде азыр ушулар эмне деп коет? Демшик дейби? Жинологдор болот. Жөн эле дем салгандар де. İmam Ahmad Bayhaqi'nin rivayetinde Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan ala ukhbirik bi hayri suratin nazalat fil Kur'an. Kur'an'da düşürülgen surenin en mıhtısını aytayım ben. Ova dedi Peygamber aytdı. Bu Fatiha suresi bardık oralardan şifası vardı. Emi bugün Kuda kalasa Suratun Nas Kul a'udhu bi rabbin nas suresi bugün. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas. Kul aytqın ey Muhammed. Ne dep? A'udhu bi rabbin nas adamlardan robusu menen pana tileyim. Malikin nas adamlardan padişası, kocoyunu, iyisi, ilahin nas adamlardan Kudayı, mabudu. Menen emneden min şerril vesvasil hannas. Hannas dep jaşırılgan azgıruuchunun jamandığынан. Bu uşu hannas dep koyot da kээде көрүп кайра аркага кетип, кетенчиктеп бекинип алып, кайрадан азгырык салган ушуларды ханнас дейт. Ушундайдын жамандыгынан аллади ювасвису фи судурин нас ал азгырык салат дейт адамдардын көкүрөгүнө, адамдардын жүрөгүнө деген. Минал джиннати ван нас жиндерден жана адамдардан болгон. Бул сүрөдө тугандар Алла Таала буйрук берип атат. Эң жаман нерсе адамды азгырыкка салган бул шайтандын азгыруусу, нафстын азгыруусу. Шаррул васвасил ханнас. Ханнас жашырылган азгыруучунун жамандыгынан деп атат муну. Ушуга өткөндө дагы айттык эле. Суратул Фалакта, кул аузу би раббил фалакта. Kul a'udhu bi rabbil falak dep mınake tаңдын robusу менен мен пана tileyim. Kança nerседен пана tiledik ele? Allah'a bir gayrılıp 4 nerседен пана. Azı bul jerde Allah'a 3 gayrılıp 1 nerседен пана. Demek adamın nafsisi uşunday
içinde жашырылган nafsiga. Bu azgırık salıngandan keyin bu korkunçturak eken. Sırttagı sırttagı karаңгылыктын жамандыгынан, жаралгандын жамандыгынан, ошондой эле баягы дем салып сүп-сүп деп дуалаган көрө албастыктардан аларга караганда nafsinin жамандыгы андан жаман экен да. Nafsinin жамандыгы. Çünkü birinci Rabbun nas dep adamdardın жаратуучусу, Robbusu, Malikin nas, padişahısı, bardıq işlerin bütürücüsü, İlahin nas dep jaratkan Allah subhanahu uluhiyye, janağı Kudayı min şerril vesvasil hannas, mınaki bardıq ошол жашырылган azgırıklardan pana tileyim. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Cana sizler emneni sorasan Allah Taala'nın berdi go. Sizler Allah'ın nimetini eseptey turgan bolsoңор sanap bitpöysüңөр. Albatta insan öte zalim, cana şükürsüz. Demek bu jerde Allah Subhanahu ve Taala үйrөтүп атат bizge, карагыла, kimden жардам сурайсыңар, kimden pana tileysiңер, kimden sактанууну tileysiңер? Allah'dan. Müslüman adamga mildеттүү. Ушундай жаратуучу бардыгы колунда болгондон кийин жамандыктан сактанууга Allah Taalaga байланышка чыгыңыз. Allah Taala'dan сураңыз. Ал сиздин жаратуучуңуз, бардык адамзаттын жаратуучусу. Бардыгы, иштердин бардыгы, жашоо болсун, өлүм болсун, жакшылыгы, жамандыгы болсун, баш аягы Allah Subhanahu ve Taala'nын калоосунда. Бардыгы. Чыныгы сыйынганга ылайыктуу зат Allah Taala. Ошондой улуу заттан бардыгы анын каалоосу менен боло тургандан сиз пана тилеп үйрөнүңүз. Жараткан Аллага, Алладан сураңыз жардамды. Ya Allah сактагын, сактагын деп. Эмне үчүн? Ушундай азгырык шайтандын азгырыгынан бул себеп дегенде дүйнөнүн иштерин дагы, ахиреттин иштерин дагы бузат. Bunun kululuğu, azgırıları öte jaman. Adam balasın dünyada çoğun günölörge salıp ahirette dozokka girgizip koyar. Şeytan jana şeytanın celdetlerinin jamandığından pana tileyimdi. Müslim Şerif'te Ukba ibn Amir radıyallahu anh'dan aytilat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Lam tara ayat unzilet hadihi leyla, lam yura mislahunna qattu." Şu tünü özü Falak suresi ve Nas suresi çok düşkün, tünde düşkün eken. Şunday sürelerde Peygamberimiz aytat şu tünü, bunday süre düşkün emas, hiç görgön emasmın deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ukba ibn Amir'e rivayetinde aytkan eken, "İqra bil muavvazateyn fe inneke lan taqra bi mislahuma." Özüňe saktanууга, dem salganga okuy turgan sürünü Kul auzu bi rabbil falaq men Kul auzu bi rabbin nas oku, bundan güçlü yok degen eken de bu. Dünyada kanday gana dem bolbosun, alamda insanlardan, cinlerden. Kul auzu bi rabbil falaq, Kul auzu bi rabbin nas, Falak suresi, Nas suresi bundan ötkön tasirli, nurlu dem yok. En güçlü şu. Emi gelsek min şerril vasvas degeni bul min şerri şeytanil muvasvis, azgırı salgan şeytandan jamandığынан. Tak vasvas dep bu жерде isim fail dep koyat, azgırı saluuçu. Özü azgırık da aytat vasvas dep. Birok bu jerdegi muvasvisdin manisinde azgırı saluuçu şeytandan jamandığынан pana tile. Şeytan bir de sekund dem albayt al. 24 saat adamdın jürögün аңдып турат. Jürök kaçan bekapar bolup Allah'ın estebey, Allah'ın zikrinden boş bolup kalganda oşol moment azgırı salat. Azgırı salganda da azgırıların türleri köp bununçu. Bardığına birde azgırı salı örübeyt.
imanın күчтүүлүгүнө жараша салат. Эң чоң азгырык куфурлук. Андан кийин чоң күнөөлөр. Андан кийин кичине күнөөлөр. Андан кийин мубах, бирок бекер убакыт өткөрүүлөр. Андан кийин артыкты таштап, артык эмес менен алек болгон. Бул шайтандын өзү эмелери бар, этаптары бар азгыра турган. Буга болду, колунан келбей калды, кийинкисине өтөт, болбой калды, бунусуна өтөт. Ушинтип бул ар эшиктен кирип көрөт да. Кандай болот экен? Демек, өзү негизи васвас деп коет. Мына Кул аузу бираббин нас да ушинтип окуп атабыз. Мин шаррил васвас. Мин шаррил васвас. Васвас деп эмнени айтат десе, илqa шайтани хафи дейт. Бул шайтандын таштоосу экен да. Да кеде басып аткан жаман ой келет го. О түшүн болду, шайтан таштады да аны. Сиздин жүрөгүңүзгө, кыялыңызга, ал аркылуу мээге келет жана башка. Ой кыялыңызга келет. Жүрөккө таштайт муну. Каяка таштайт экен? Жүрөктө карасаңыз, ал жүрөк бул идиш да. Жүрөк бул идиш. Буга периште деле таштай берет, шайтан деле таштай берет. Жүрөгүңүз таза кармап турсаңыз, таза нерсе түшөт. Кир кармасаңыз, кир түшөт. Шайтан ошого илqa шайтани хафи дейт, жашыруун ушуна азгырык таштаган. Көрбөйсүз, каяктан билбейсиз. Ушуну васвас деп коет. Ханнас жашыруун айтат. Ал качан ачык болуп кайра жашыруун. Фала уqsimu bil khunnas al jawaril kunnas деп жылдыздарды айткан, жындыздарга ант. Ал не болгон? Жашырынып калган. Күндүзү жашырынып калат да. Болсо жылдыздага эле бар. Түнкү жылдыз турат го. Күндүзү деле бар ал. Күндүзү көзгө көрүнбөйт. Бир кээде көрүнүп, кээде жашырын. Ушуну ханнас деп коет. Азарга келат. Зикир кылсаңыз жок да. Зикир кылбай койдуңуз, келе калат да. Сразу пайда болуп калат. Мына кетип калгандар. Ушу жүрөккө ошо васваса кылган, ошо ханнас дейт. Ошо ханнас шайтандын азгырыгынан я Алла сактай көр деп. Азгырын сактай көр. Азгыруучуларда түрлөр экен. Бул кээде жашырынып, кээде көрүнүп турган. Кээде жашырынып, кээде көрүнүп турган. Ошон үчүн шайтанды ханнас деген сыпаты менен сыпаттап атат. Лизухури васвасатихи таратан ва руджуихи ва ихтифаихи таратан ухра. Мааниси ушул. Ханнас ушул, кээде көрүнүп чыга калат. Макулбу? Кээде аркага кайта калат, жашырынып калат. Ошон үчүн шайтандын ушу сыпаты менен айтты ханнас. Фаида тааввада ал-инсан ва закараллаху таала ханаса ва нqabada ва раджаа. Качан Алла тааланы зикир кылганда, бул не кылат экен? Жашырынат экен, өзүн кармайт экен, качат экен. Анан качан сиз Алланы зикир кылбай, жүрөгүңүздү бошко бергенде, дароо ана азгырып салат. Демек, шайтан адамды бекапар, Алла Тааладан бекапар, Алланы зикиринен бекапар болгондо күтөт экен да, карап турат экен. Болдубу? Дароо анан бул өзүнүн азгырын кылат. Ва кадаликал абд ла юхризу нафсаху минаш шайтан илля би зикрилла таала. Адам баласы дагы өзүн шайтандан куткаруу мүмкүн эмес. Алла Тааланын зикирисиз дейт. Кандай? Алла Тааланын зикирисиз шайтандын азгыруусунан адам өзүн куткаруу кыйын экен да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, кабырдын азабынан дагы адам баласынын амалдарынан эң куткаруучусу бул Алланын зикири деген. Тиякта деле ошол. Бул дүйнөдө деле ошол. Hazret Yahya пайгамбарга Алла Таала айткан, насаат кылган 5 насааттын бирөөсү ушул. Үммөтүңө айтып кой, үммөтүңө айтып кой. Алланын зикирин бекем кармансın. Бул бекем чеп деген. Бунун мисалы бир душман артыңан кууп келатат, качып келатасың, өлтүрөйүн дегенге жакын калды, бир чепке кире качып жаныңы сактап калгандай, шайтан адамдын душманы аркасынан кууп келатат. Алланын зикирине өткөндө, ошо чепке киргендей сактанып каласың. Мисал менен бизге түшүндүрүп берген. Ошон үчүн ала би зикриллахи татмаиннул кулуб, жүрөккө рахат,
Allah'ın zikrinden gelet. Жүрөккө бейпил Алла Тааланын зикиринен келет. Жүрөктүн тынчтанганы Алланын зикиринен. Буюм нерселерди көп алып алсаң, жүрөгүң рахаттанып, ал менен рахаттанбайт. Машина тура берет ал. Мейли үй, бардык нерсе ал сырттагы нерсе. Бирок жүрөгүңүзгө рахат кирбейт бул менен. Жүрөгүңүзгө рахат Алланын зикири менен кирет. Тилди кыймылдатың. Жаман сөзгө эмес, ушакка эмес, тилди Алланын зикирине. Улуу сөздөр бар, ошону айтыңыз, жүрөгүңүз нурланат. Улуу сөздөр менен. Демек, аллази ювасвису фи судурин нас. Бул үчүнчү шайтандын сыпаты. Биринчи сыпат васвас, азгыруу. Ким? Шайтан ошо азгыруучу. Экинчиси ханнас, кээде жашырынып, кээде ачыкка чыгуучу. Үчүнчүсү кандай? Бул азгыргын каяка салат экенсе, адамдардын көкүрөгүнө, жүрөгүнө салат экен да бул. Кур'ан-ы Каримде мындай айтат. Себеп дегенде көкүрөктө жайгашкан жүрөк. Башта, ичинде, путунда жайгашкан эмес да, көкүрөгүндө. Ошон үчүн көкүрөгүндө да. Мындай дейт: "Фа иннаха ла та'мал абсар, валакин та'мал кулубул лати фис судур." Көздөр көр болбойт, жүрөктөр көр болот көкүрөктөгү дейт. Демек ушул көздүн сокурлугу андай эле коркунучтуу же болбосо жаман, айыптуу нерсе эмес. Жүрөктүн сокурлугу коркунучтуу нерсе да. Кимдин жүрөгү сокур боло турган болсо, ушул акыйкаттан сокур. Бул өзүн тааныгандан сокур. Өзүн тааныган жок дажечи. Алланы го мейли туттурсун, бул өзүн тааныган жок. Риваяттарда келет: "Ман арафа нафсаху факат арафа раббаху." Ким өзүн таанысачы, ал сөзсүз Алланы тааныйт. Ким өзүн тааныбаса, Алланы тааный албайт. Акыйкатты бул аламдын кожоюн тааныбаса, ушундай жүрөктөрдү сокур жүрөк деп коет. Буларда сокур жок. Буларда кулагы бар, акыйкатты укпайт. Көзү бар, акыйкатты көрбөйт дейт. Жүрөгү болгону менен акыйкатты түшүнбөйт дейт. Ушундай жүрөк сокур жүрөк. Көздүн сокурлугу бу дүйнөнүн нерсесин көрбөйт. Жүрөктүн сокурлугу туган түбөлүктүү ахиретти көрбөйт бул. Ахиретте бейиш бар, дозок бар, Алланы көрбөйт. Ошон үчүн Кур'анда "Фа иннаха ла та'мал абсар." Булардын көздөрү сокур болгон жок дейт. Анан кандай кайер сокур болду десе, "Валакин та'мал кулубул лати фис судур." Көкүрөктөгү жүрөктөрү сокур болгон булар. Болсо көздөрү көрүп турат ушуну. Мужиза пайгамбарыбыздан сурады. Пайгамбарыбыз айтты: "Дарак сүйлөп берсин, таш сүйлөп берсин, дагы эмне керек силерге? Айды экиге бөлүп бериле" деп сурадыңар. Көрүп турасыңар, бөлүп берип койду. Дагы эмне керек? Жок дейт. Булар көздөрү сокур эмес дейт. Жүрөк сокур болгондон кийин көрбөйт экен да, мужиза эмне экенин, Алланын кудуретинин белгилери кандай экенин көрбөйт. Демек туугандар, инсан күнөөнү надандыктан кылат же бейкапарлыктан кылат. Ушуну билип коюң. Илимсиздиктен же зикирсиздиктен кылат да. Бул надандык, жахалат, гафлеттик. Мисалы, биз айтып коебуз бейкапарлык. Ушу экинин себебинен адам күнөө кылат. Биринчи билбейт, ошон үчүн күнөө кылып атат. Ушу күнөө беле дейт. Ооба, күнөө болчу. Билбепмин. Бирөө билбейт күнөө экен. Билбейт. Макулбу? Бирөөсү болсо билет, күнөө экенин билет. Бирок Алладан бейкапар, ошон үчүн күнөө кылып койду. Ошон үчүн бул эки орууну кетириш үчүн илим менен зикир керек. Илимден шарият керек, зикир, тарикат керек. Шарият менен тарикатты кармануу бул бир мына дарбазалардын ашык-машыгы бар го. Бирөөсү экөө болбойт. Экөө болуш керек сөз. Ашык-машыгындай. Экөө. Адамга эки көз, эки кол, канаттуу эки канат менен учкандай, адам даражага илим зикирсиз болбойт ал. Жалгыз эле илим болуп, зикири болбосо, зикири болуп, илими болбосо дагы болбойт. Бир канаттуудай болуп калат. Ошон үчүн сөзсүз биз ар бирибиз илим алайлы. Шариаттын илимин алайлы, адал, арам, пайда, зыян ажырата турган болойлу, ак кара.
Бирок ушу илим алып атканда зикри менен алайлы. Не менен алайлы? Зикри, амалы менен, тарикаттагы. Алла Тааланын алхамдулилlah. Тилибиз көп зикир кылсачы, башка бирөөнү жамандаганга деле убактысы болбойт. Себеп дегенде инсан Аллахнын зикиринен бейкапар болуп калганда, шайтан жүрөктү басып алат экен да. Жүрөктү басып алып бузат экен. Азгырына жараша амал кылдыртат экен. Ошон үчүн шайтан эң көп, эң катуу азгырык салуусу ал адамга эң зыяндуу нерсе куфр, капырлыкка азгырык салат экен да. Ширк менен капырлыкка бул шайтандын максаты номер 1 да бул. Биринчи ушуга салат экен да. Эгерде будан эптеп буга барып алса, моюн сунбаса, бул аракетин токтотпойт. Ушу боюнча иблистин сөзүн Алла Таала Кур'анда адам баласынын душманы экенин ушуну мынандай деп айткан да. Кара Робби бима агвайтани ла узаййинанна лахум фил ард ва ла угвияннахум ажмаин илля ибадак минхумул мухласин. Башка жеринде келет. Кала фа бима агвайтани лакуданна лахум сиратакал мустаким thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Şeytan, iblis Allah Teala'ga ayttat, o Robum deyt. Bugün biz Allah'ın Robum debey kaldık. Şeytan aytçele Robum deyt. Ne deyt? Bima agvaytani. Sen beni joldan urdun, adaştırdın. Uşunun sebebinin men sözsüz jer betinde alarga, adam balasına alarda men kooz kıl көрсөтөм күнөөлөрдү. Жана аларды дагы мен азгырамын, адаштырамын барын. Сенин ихластуу бенделериңден башка. Ихластуу бенделерди азгыра албайт экен. Алла Таала аларды куткарып койгон экен. Азгырык өтпөйт. Кандай гана болбосун шайтанга туруштук, азгыруусуна туруштук берет экен бул. Аны айтканда көнбөйт экен. Напсисине каршы жүрөт экен. Шайтанды ачык айкын душман карманат экен. Bunday бенделерин мен колуман келбейт дейт. Бирок калганы бардыгын эле жолдон чабам дейт. Кандай кылып чабат экен? Сен мени адаштырган себебине мен алардын сенин жолуңа отуруп аламын дейт. Мечитке барып, тор. Азгырык салат да, ана Дордойго бар, анан эмне кыласың? Ана казино турат. Арак иче турган жерде ошока бар. Мечитке эмне кыласың сен? Алла айтат, сенин жолуңа отуруп алам дейт экен. Senin tüz yoluna sıratın müstakim otur olam. Namaz oku da var. Ne kılasın namaz oku? Ana göz açıkka var dedim. Ana bakışıka var dedim. Ne kılasın sen uşakta onu? Karta oynuyor da toşlar mücürüyor. Tüz yolu oturmatken ne bu? Acıga barba, umraga barba, davatka çıkpa, ilimge alba, meçitke bara görbe. Больницада bir ziyaret kılıp koyayım bu orukçanlarını karab. Çok. Ne kılasın? Orup kalasın. Allah'ı da vapşe görüp karabasın. Өзүң да ошо жугуп кетет сага, бар вообще барбалар. Жаназага барба жо. Чочуп каласың. Өлүк жууга вообще чочуп каласың. Мынандай кыла берип, азгыра берип, эмне кылат анан? Өзүңү жакшынакай кылып дозокко даярдап барат да. Түптүз дозокко кетип тургандай кылыпчы. Эч собобу жок, жакшылыгы жок. Бир жакшылык кыла турганга дайыма сиратыл мустаким түз жолго отуруп алам дейт. Ла акуданна жөнөкөй эмес. Ант içip айтайын дейт. Сөз. Мен кыла турган ишим ушул. Отуруп аламмы? Лахум сиратакал мустаким. Сенин түз жолуңа аларга тоскоолдук кылып мен отуруп алам. Анан эмне болот? Сумма лаатияннахум мин байна айдихим. Алдынан келемин аларга азгырык салып. Ва мин халфихим. Артынан келем азгырык салып. Ва ан айманихим. Оң жактарынан келем азгырык салып. Ва ан шамаилихим. Сол жактарынан келем азгырык салып. Шария Шайтан айтат. Отуруп алам дагы аларды алдынан, артынан, оң жак, сол жагынан 4 тараптан азгырык салам дейт. Анан жыйынтыгында вала таджиду аксарахум шакирин. Жыйынтыгында сен алардын көпчүлүгүн шүгүр кылуучу таппайсың дейт. Шүгүрсүз кылып коем дейт.
угуп алгыла туугандар. Ким шүгүрсүз болсо, шайтан минип алган ошону. Шайтан анты мен айткан. Менин мээнетимин результатын билгиңер келеби? Шүгүрсүз кылуу. Не кылат экен? Шайтандын мынакей мээнетинин жыйынтыгы, натыйжасы, результаты, ийгилиги, шайтандын ийгилиги деп айтайын. Өзү айтып атат мыяктан. Алла Таалага айтып атат. Мага сизге эмес. Не деп айтат? Алдынан, артынан, оң жагынан, сол жагынан азгырып неге жети? Ла тачиду аксарым шакирин, алардын көпчүлүгүн шүгүрсүз, шүгүр кылуучу таппайсың. Демек кандай? Шүгүрсүз табасың. Шүгүр кылбай калышат, болду. Алла берген өмүргө шүгүр кылбай калат. Ден соолугуна шүгүр кылбай калат. Акыл бергенде шүгүр кылбай калат. Ырыскысына шүгүр кылбай калат. Ата-энесине, аял бала чакасына шүгүр кылбай калат. Жашап аткан ушу мекенине, амандыгына шүгүр кылбай калат. Шүгүрсүз болуп калат да болду. Бул шайтан эмес. Алымдар айтышат мындай дейт. Бул бир аятта да кийин мен келем. Биринчиден жолуңа отуруп алам, түз жолуңа. Аларга тоскоолдук кылыпчы. Отуруп алдымбы? Булар келбей калды, эми мен барам дейт да мына. Жолго отуруп алдым, буяка келбей калды, мечитке келбей калды. Ошо отуруп койгонмун тиякта. Оң жак, сол жакка айдагам. Жылы умра жолунан айдагам, даватка чыккандан тияка бияка айдагам. Жакшылык жолго отуруп алган болду. Эми анан мен барам дейт бул. Барып туруп анан токто, ошо менен бүтпөйт экен да шайтанчы. Не кылат экен? Эми арамга салат экен булардын бардыгынчы. Шүгүрсүздүккө салат экен. Алымдар айтат, алдынан келемин дегени дүнүйө менен келемин деген сөз. Алдынан келип айтат. Мына сен ушул эле дүнүйө, ахирет жок, өлүм жок, вообще ойлобо. Кабыр вообще ойлобо сен. Алдыңы ойлобо сен. Бүгүн деп жашап кал. Бүгүн жулуп ал. Бүгүн тартып ал. Бүгүн талашып тартышып болду. Эртең күндө ушу акча топто дүнүйө менен. Оң жагынан кандай айтышат? Жакшылыктар менен жакшылыктарды кылдыртпай, сол жактан жамандыктарды кылдыртып азгыруулары. Шайтандыкы. Дүнүйө менен, арт жактагы ахирет менен. Дүнүйө вечный дейт, ахирет жок дейт. Бу шайтандын азгырыктары экен туугандар. Ушундай чоң жаман бизди тоскоолдук көзгө көрүнбөгөн коркунучтуудан биз Алла Тааладан жардам сурабасак болбойт. Ар бирибиз, ар бир мусулман, эркек, аял, бай, кембагал, бий, жөнөкөй бардыгы Алладан пана тилеш керек. Я Алла, шайтандын азгыруусунан мени сактагын. Мен аны көрбөйм, алар мени көрүп турат. Сен аларды көрүп турасың, алар сени көрбөй турат. Сен сактоочусуң, сенден башка ким сактай алат? Эч ким. Сен адамдардын робусу, сен адамдардын бадышасы, адамдардын кудайы. Сен сактай аласың, алсыздыгыбызды сактагын. Ошон үчүн биз кул аузу бираббин нас ушунчалык көп окуйбуз. Күн сайын кул аузу бираббин нас, маликин нас, илахин нас, min şerril vesvasil hannas ellezî yuvasvisu fi sudurin nas minel cinneti ven nas. Çün жүрөктөн окуңуз. Алла Таала ушу инсандын бенденин кайрылганын кантип укпай коет? Ушундай сиз суранып атсаңыз, кантип сиз таштап коет? Болду бенденме, шайтанды мага кой. Сен чыктыңбы связга, все дейт. Суранып атасыңбы дейт. Бол, ойлонбо бул жагын. Бирок биз суранайлы, суранганды билейли. Ептеп-септеп, кул аузу бираббин нас, дордой деп, анан кул аузу маликин нас дагы саясат, мейвиз саясат, ушак, бирөөнүн жаманда ушул эле анда кыйыныраак болуп калат. Анда көңүл жок. Көңүл ар жакка кетпеш үчүн концентрация. Топ-топ жакшына кайгыл. Я Алла, улуу сүрө түшүрдүң. Биздин пайдабызга түшүрдүң. Биз көрбөгөн кандай деген жамандыктар бар. Кандай деген ушундай шайтан азгыруулары бар. Мен сага кайрыламын деп анакей. Кайрылганда дагы эмес, кайра жүрөктү бекем кылышы. Кул аузу би раббин нас, роббун нас, маликин нас, илахин нас деп кайра.
жаратуучу өзүңсүн, бадыша өзүңсүн. Я Алла, сыйынганга лайык өзүңсүн. Башка эч ким жаратуучу жок. Сенен башка эч кандай бадыша жок. Сен бардыгын башкарасың. Түндү дагы, күндү дагы, бейишти дагы, дозокту дагы. Ким кирет, ким кирбейт, сен чечесиң бардыгын. Бүгүн кимге жашоо берилет, кимге өлүм берилет, сен чечесиң. Бардыгын бадышасы сенсиң. Я, чыныгы ибадат кылганга, сыйынганга лайыктуу сен, сенен башка эч ким деп ушундай сурап атасыз. Тилегиңиз эмне өзү? Мин шаррил васвасил ханнас. Жашырынып, кээде көрүнө калып, кээде жашырына калып, ошол азгыруучу шайтандын жамандыгынан сакта мени. Бол. Суранганым ушул. Сеп мен аны көрбөйм, сен көрүп турасың. Бул биринчи бунун азгырыгы, эми мындай болуп атат да. Шайтандын позициясы инсан менен ушундай болгондон кийин, буну Алла Таала айтып аткандан кийин, ал бизди уже Алла ачык айтып койду берденчи. Бул шайтандын сөздөрүн Куранда хикаятан кылып айтып койду мына. Демек биз билдик, шайтан бизге ачык душман экен. Ал бизге жакшылык каалабайт экен. Бизге жүрөгүбүзгө азгырык салуу анын максаты, ийгилиги ушуда экен. Эми ушуну билгенден кийин биз фаяжибу алал инсан аятаавад, инсанга важип болот пана тилөө. Пана тилөө инсанга эмнекен? Важип болуп калат. Ошон үчүн биз айтып атабыз мынакей бироббин нас, маликин нас, илахин нас. Эми биринчи инсанды капырлыкка түртөт да булчу. Капырлыкка баш бербей койду. Фаман лам ястати шайтан күчү жетпедиби? Такфирul инсан саа жахидан фи иqaihi фил кабаир вал фавахиш. Андан кийин токто, бул эми бар кафыр болууда эмес. Буга менин күчүм жетпеди. Мушрик болууда эмес, күчүм жетпеди. Не кылайын? Чоң күнөөлөргө салат экен ошочу бул. Азгырып фил кабаир, чоң күнөө, фавахиш, айвирсиз иштерге салат экен. Уятсыз иштерге. Колунан келишинче дейт, ала ихтилафи анваиха мастатаа, күчүнөн жетишинче ар түрлүү күнөөлөргө салат. Кээ бирин арака, кээ бирин азыркындай зынага, кээ бирин уурулукка, кээ бирин адам өлтүргөнгө, кээ бирлерин да, кээ бирин ар кандай нерсесине өзүнө жарашанын бул салат экен. Аларга жана кооз кылып көрсөткөн, кээ бирлерин бир күнөөнү постоянный кылдырганга, бул да шайтандын өзүнчө мээнети экен. Кээ бири бир эле жолу алдады, болду. Кээ бири болсо күн сайын алдайт да. Ошо. Кээ бири бир жолу ошо ачууланып сөгүп берди, ал деле шайтан келип сөктүрдү анын. Кээ бири күн сайын сөгөт да, анын связка слов деп коебузбу, сөздү. Эки сөздү ортосунда бириктириш үчүн бир жаман уят сөз сүйлөш керек, анан биригет да муну. Ансыз сүйлөй албайт. Мынандай арам сөздөр мененчи. Ар кимдикинде. Мынандай. Исрар деген өжөрлүк, бирок мына жерде исрар бир күнү кайра кайталай берген айтат, бир күнөөнүчү артына. Бул дагы жаман нерсе, себеп дегенде барып ошого кандай десем, буга көнүп калат да. Будан чыкпай калат ужачы. Аны ташташ кыйын болуп калат. Сигарет чегип таштагандар, наркомандар, наркотигин таштай албагандар көп го. Эмне үчүн? Дене сиңип калганда. Андан кайтыш кыйыныраак болуп калат. Алла Таала күнөөлөргө өжөрлүк кылбаңыз, кайталабаңыз. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Takva adamların sıfatları ушундай тугандар. Качан алар бир жаман айберсиз иш кылып алса, же өздөрү жандарына зулумдук кылса, дароо Алланы эстейт. Дагы кечирим сурай коет. Я Алла, менен ушундай кемчилдик ката болуп калды. Менден жаңылыш болуп калды. Адам кемин, шайтандын азгырыгы менен ушундай болуп калды. Сразу Алланы эстейт дагы кечирим сурайт. Жана Ома ягфиру дунуба иллаллах. Алладан башка күнөөнү эч ким кечире албайт экенин да билет булчу.
Жана ошол адамдар кылган ишине ысрар кылышпайт, билип туруп. Ысрар деген ошол кайра кайталабайт деген сөз. Кайра кайталабайт. Кайра эле, жок, кайталабайт буну. А бул эмне кылат? Фали юсариу иля тауба, тообага шашат бул. Мусир эмес, тообага шашат. Ушундай адамдарга Алла Таалам акысын, сыйлыгын берип мындай деп айтып атат: "Улайка жазаухум магфиратун мин раббихим ва джаннатун тажри мин тахтиха ал-анхар халидина фиха ва ни'ма ажрул амилин." Ушундай адамдарга кечиримдүүлүк, алардын сыйлыгы Роббусунун тарабынан жана бейиштин ушундай бактары түбүнөн дарыялар агып турган түбөлүктө анда калышат. Амал кылуучулардын сыйлыгы кандай гана жакшы дейт. Амал кылган адамдардын, жакшы иштерди кылган адамдардын сыйлыктары кандай гана мактаганга ылайыктуу, татыктуу. Муснади Ахмадда келет. Абдулла ибн Амр радıyallahu anhu'dan риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мимбарда отуруп айтты: "Ирхаму турхаму." Райымдуулук кылгыла, силерге да райымдуулук кылынат dedi. Не кылгыла дейт? Райымдуулук кылгыла, силерге дагы райымдуулук кылынат. Сиз райымдуу эле боло бериңиз, эмне сиз жеке айтайын. Эгерде сиз өзүңүзгө Алла Тааланын райымын кааласаңыз, сиз башкага райымдуу болуңуз. Эгерде өзүңүзгө Алланын райымын кааласаңыз, башкага райымдуу болуңуз. Ташбор болбоңуз. Ким райым кылбаса, ага дагы райымдуулук кылынбайт деген. Ман лам ярхам ла юрхам. Ким райымдуулук кылбаса, ага да райымдуулук кылынбайт. Ошондуктан туугандар, биз райымдуулук кылганды үйрөнөйлү. Күчүң жетип турат бүгүн. Күчүң жетип турат. Бийлигиң жетип турат. Акчаң жетип турат. Бардыгы бар. Кол алдыңда. Кичине туура эмес иш кылып кой. Райым кылып кой. Райымдуулук көзүн карап кой. Эртеге Алла субхана ва таала дүйнөдө деле сизге, ахиретте деле ошо райымдуу эле. Бечараларга, жетимдерге, жесирлерге, алсыз аял заттарга, инвалидтерге өзгөчө райымдуулук. Биздин динибизге айвандарга да райымдуулук кылганга буйрулганбыз. Айванда акыл жок. Байлап койсоң бир теп сындырып салды. Эми чапкылап отурасың эми. Жобосо качып кетти тияка. Бир жак секирип кетти. Бирөөнүн огородуна кирип кетти. Аларда эми акыл жок да эми. Сезим болгону менен акыл жок. Бирок ошолорго ишенем. Бизде райым кылгыла деди. Муздап атсаңыз дагы райымдуулук менен муздаңыз малды. Пайгамбар ушуга чейин айткан. Бычакты жакшы курчутуп муздаңыз. Кыйнап, мейли баары муздайсыз, өлтүрөсүз, ооба туура. Бирок райымдуулук жолу менен, райымдуулук жолу менен. Анан кийин бычакты көзүнүн алдына курчутпагыла дейт. Бул байланып турат, уй, кой. Сен курчутуп атасың иши. Бутун байлап алгансың, жатат. Курчутуп атасың? Жок. Биздин динибиз ташбоорлук эмес. Өзүнүн учуру менен, мейли Алла Таалам адал кылып берген, кой, уй, тө, ат дегендерди. Мейли союп жегиле. Бирок анын өзүнүн мындай райымдуу жолу менен да. Райымдуу жолу менен. Мейли. Не деди манаке? Райымдуулук кылгыла, силерге райымдуулук кылынат. Вагфиру югфар лакум. Аллаху акбар. Адамдарды кечирип койгула. Силер да кечирилесиңер дейт. Кара. Досуңду кечирип кой. Бала чакаң ылдыйда болуп калды, кечирип кой. Бир туугандарыңды кечирип кой, ушинтип жүрө бересиң, эмне кыласың? Бир тууганың кой. Бир тууганың го. Кечирип кой. Кошунаң чогуу жашайсыңар. Кечирип кой, ылдыйда сөз болсо, эмне кыласың? Кек сактап эмне кыласың? Кечирип кой, досторуң. Кечирип кой бол. Кечиримдүүлүктү кааласаң, күнөөң кечирилгенди каалайсыңбы? Кечирип кой. Кечиримдүүлүк. Вагфиру югфар лакум. Кечиргиле, силер да кечирилесиңер дейт. Вайлу лил акмаил каул, вайлу лил мусиррин, алладина юсирруна ала ма фаалу ва хум я'ламун. Күнөөнүн аркасынан күнөөнү өжөрлүк кылып таштабай аткара берген постоянно. Дайыма күнөө кылат.
Birinin артынан биrini. Ошолорго шору курусун, бактысыздык болсун деп пайгамбарыбыз айтканда. Акмаил каул дейт. Бул деген ким деген экен? Насаатты угуп туруп, насаатты угуп, макулбу? Андан кийин амал кылбай койгонду ушу акмаил каул дейт экен да. Биринчи уктуңуз, уккандан кийин эми жакшы амал кылып коюңуз. Амал кылып коюңуз. Ошон үчүн айтат: "Ифтах калбак лимаваидилла." Алла Тааланын насаатына жүрөгүңүздү ачып туруңуз, ачып туруңуз. Ey musulman bir tuğan, aç жүрөктү. Allah'ın nasihatına aç жүрөктү. Allah'ın nasihatına. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam nasihatına. Vec'al kalbek aniye. Жүрөгүңү idiş kıltır, Allah'ın nasihatı düşsün. Peygamberimizin nasihatı düşsün o şergeç. Oşol idişke oşo düşsün. Tabarani'de gelet. Abi Anba Havlani'den rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Yer betinde ушундай идиштер бар Аллага таандык. Мусулман жүрөктөрүнүн идиштери экен да, салих бенделеринин жүрөктөрү дейт. Аларга ошол салих бенделеринин жүрөктөрүнө Алланын насааты түшөт. Кабыл алат. Кабыл алат. Демек, жүрөгүңүздү Алла Таалага ушундай бир ачып бериңиз. Алла Таала сиздин жүрөгүңүздү нурлар менен, сырлар менен, Kudaylık nasihatlar menen, kudaylık düşünüktör menen tolturat. Egerde siz açsanız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gününün tesirini bayandap mınday dep aytkan. Abu Hurayra'dan rivayet Peygamberimiz aytat: "İnnel abd ida akhta khati'atan." Kaçan bende bir günah kılsaçı, anın жүрөгүнө bir nokta. Nokta degeni bir çekit. Жүрөгүндө ушундай болот экен да, кара чекит. Эгерде дароо тооба кылып койсо, ал жүрөгү тазаланып калат дейт. Жалтырап ичет. Wa in ada zida fiha. Эгерде ошо күнөөнү кайра кайталаса, дагы бир чекит. Ушинтип эгерде ошо күнөөнү кыла бере турган болсо, көбөйүп жүрөгү капкара болуп калат экен да. Бул ак көйнөк барго. Ак көйнөккө мына пиро же болсо ручканы кара чекит менен Siyah menen. Kapkara. Sırası ele görünür. Ушундай кыла берсеңиz, bir 10 жолу, 20 жолу көбөйдү. Дагы көбөйтө берсе, барып, бул только жүрөгү барды карага айланат экен дагы. Кур'анда Алла Таала ошону рон деп айтканда, "Калла бал рон ала кулубихим ма кан яксибун." Айтат мындай деп. Кылган иштеринин зулумдук күнөөсүнүн кесепетинен жүрөгүн басып калды дейт бу караңгылык. Рон деген yani şu manisi şunda. Ala kulubihim жүрөктөрүнө yani gashshaha zulumatun ma kanu yaksibun min ad-dunub kılgan жаман иштердин караңгылыгы жүрөгүн басып калды. Каптап калды. Рон. Каптап калды. Имандайга капкара жүрөккө кийин таасир деле тийбейт экен. Сөз айтса деле İbni Amr radıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, her bir nesen özün tazalanıcı, jarkılday turgan nersesi bolot. Albatta, жүрөктөрдү тазалай турган нерсе Алланын зикри деген. Алла Тааланын зикри деген. Эми шайтан чоң күнөөлөрдөн азгырыгын сала албай калса, анда эмне кылат деген? Машалла бул иманы бекем экен, капырлыкка салды эле, барбай койду. Чоң күнөөлөр, айбирсиз иштерге чакырды эле, азгырык салды эле, аны да кабыл албай койду. Анда шайтан кийинки этабына түшөт экен дагы. Кичинекей күнөөлөргө. Айтат, васвасасы менен фисагайр дунуб, жана ошо кичинекей күнөөлөрдү буга кооз көрсөтүп, акыры ушуга алып келет экен. Бул аркылуу да кичинекей күнөөлөр кайталана берсе, чоң күнөөгө айланат. Кичинекей күнөө деле кайталана берсе кандай? Çoğunluk eder. Çoğun günah aylanıp eder. Çoğun günah aylanıp eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis aytkan, İyyakum ve muhakkaratu dunub. Sizler kiçineki günahlardan saktangıla degan. Muhakkarat dep ne adam koş köngül, kemsintip koyamda, yagaça ança dele günah emes deyem al dep koyup, çoğun günah o günah. Bul da ança da, mınday da günah da. Günah dele emes depçi.
Вот ошондойлордон сактангыла деген. Күнөөлөрдүн кичинекей чоңу деп андай кылбагыла. Кемсинтпегиле. Күнөө кичинекей болсо дагы сени жеп коет ал. Кичинекей эле ширеңке чоң скирттерди өртөп коет да. Өртөп коет. Кичинекей эле чоң чоктун кереги жок. Кичине эле чоң, бир ушундай чоң чөптү бир сарайды өртөп койгонго жетиштүү. Мына канча пожар болуп атат. Сураштырып келсе кичине замыканиядан эле болгон. Эмне деген контейнер, эмне деген жан, эмне деген мал мүлк өртөнүп кетти. Кичинекей күнөө, ал кичинекей чок деп билиңиз. Чоң күнөө чоң чок. Же болсо кичинекей жылан менен чоң жыланын чакканы да. Эки тең эле жылан да. Туурабы? Кичинекей чаян менен чоң чаянды чакканы. Эки тең эле чаян да. Ушундай эле айырмасы. Пайгамбарыбыз мисалын айткан экен. Фа иннама масалу мухаккарати дунуб. Кичинекей күнөөлөр деп коюп атасыз го? Мына тахкир кылганда, кемсинтип аны күнөө деп эсептебей, маани бербей койгондар да. Бир эл, бир коом дейт, жамаат, бир өрөөнгө барса, айырдан кийин барып, тамак бышырып жейли, аны от жагыш керек да. Бардыгын айтат да. Алып келе, жыгаш терип келе дейт. Тук. Бир жыгач менен айырда пышпайт. Бирок бардыгы бирден кичинекей жыгач алып келгенде эмне болот? Кайнайбы? Өрттөнөт да. Мына кичинекей күнөө менен чоң күнөөнү мынандай деп. Кичинекей күнөө качан бул көбөйсө, чоңго айланат. Кичинекей отун көбөйсө, неге айланат экен? Аллаху акбар. Аллаху акбар. А болбосо жалгыз бир ошол жыгач менен ал казан кайнабайт. А кичинекейин алып келет, анан кайнайт. Эгерде кичинекей күнөөлөрдөн дагы шайтан азгырыгы өткөр албаса азгырыгынча. Баягы машаллайымыз таква экен да чында. Кофурдан деле, чоң күнөөлөрдөн деле, кичинекей күнөөлөрдөн да туруштук бере алды. Анда мындай дейт: ясха фи ишгалихи фил мубахат. Кандай мубахат? Ла саваба фиха ва ла иқаб. Савабы деле жок, күнөөсү деле жок, ишке салып коет экен да. Савап жок. Савап деле жок, күнөө деле жок. Ушуга салып коет экен. Эмне үчүн? Чоң иштерди, саваптуу иштерден буруш үчүн. Савап иштерин кылбасын депчи. Бу шайтан караңыз кандай неме. Фи'ла таат вал хайрат вал курбат. Вакытты текке кетириш үчүн дейт. Атай ошого салып коет. Күнөө жок, бирок савап деле жок. Бирок ушу дагы инсанга зыян да. Инсанга зыян. Жана ошо ажыр таат, нафилдардыкы, Алла Таалага да башка да канча фарыздар бар эле, улуу сооптуу иштерден кургалтырат экен. Ушинтип бекер ишке алек кылып, улуу сооптордон кургалтырат экен. Улуу даражадан кургалтырат экен. Эгерде буга да күчү жетпей калса шайтан не кылат дейт? Анда яс'a fi ishghal al-insan bil amal al-mafzul li yasrifahu an al-amal al-afzal. Allahu akbar. Соопту кылып атат. Шайтанга да убактысын бекер өткөргөн жок азыркындайчы. Бирок кичинекей соопко алек кылып, чоң сооптон кургалтыртат экен. Бу шайтандын иши экен бул дагы. Эки тең эле сооптуу иш. Бирок бул чоң сооптуну ошодон алаксыт үчүн кичинекей сооп. Сага ошо эле болот, ошо менен зайн басете бер деп коет экен да. Алаксып коет экен. Бул ушундай. Валаксир савабан ва арфа даража. Соо көпчүлүгүнөн, даражасы бийиктигинен кургалтып төмөнкө өчүрөт экен да. Шайтандын азгырысы деген. Ошондуктан фаалал инсан аястаиза биллахи ва ялжа иналлахи таала. Ушундай болгондон кийин соң туугандар, инсан Алла Тааладан пана тилеш керек экен. Алладан жардам сурабаса болбойт экен. Демек азыр кайсыл жериндебиз биз өзүбүз билип алсак болот. Куфурлугунда алхамдулилlah жокпуз го. Чоң күнөөлөр, кичинекей күнөөлөр, мубахат, тафзил, кайсынысында? Адам баласына Алла субханаху ва таала адилеттүү дагы мүмкүнчүлүк берип коет. Шайтанды эле таштап салбайт. Жүрөккө кээде жакшылыктын дагы ой пикирлери келет. Периштелердин тарабынан. Просто бул ошону дайыма эле кагып албай, кабыл албай,
Көңіл бұрбай қой бергенден келмей қалған да. Ата келіп тұрчу ошо делечи. Ал деле келіп тұрчу. Kur'an'da Allah ayet "Eş-şeytanu ya'idukumul fakr ve ya'murukum bil fahşa vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla." Şeytan sizlerge sizlerdi korkutat. Emne menen? Jakırçılık menen, kembagaldyk menen. Vada berip korkutatın eкен. Ve ya'murukum bil fahşa sizlerge buyruk beret ayversi işlerge. Vallahu ya'idukum mağfira. Allah sizlerge vada berip atat. Emneni? Geçirimdülüktü özünün tarafından. Жана айкөлдүүлүктү. Шайтандын убадасы эмне? Шайтандын убадасы ошо жакырчылык, коркутуусу ошол аныкы. Ваид деп коет муну. Алла Тааланын убадасы, кечиримдүүлүк. Минал джиннати ван нас. Джиндерден жана шайтан инсандардан. Бул жерде билдик, науан джин жана инсан. Шайтаныл джин адамдардын жүрөктөрүнө азгырык сала турган джин шайтаны. Ва шайтаныл инс бул деле адамдарга азгырык салат дейт. Бирок шаятинил инс, шаятинил джин экөөнүн тең пана тилеш керек. Я Алла, джин шайтандарынан дагы, инсан шайтандарынан дагы сактаган бизди деш керек экен да. Джин шайтандарынан дагы, инсан шайтандары. Инсан шайтаны жаман. Ya, Kuday saktasın. İnsan şeytanı, bul bar nerse. İnsan, kelbeti insan. Hakikati nak şeytan. Hakikati nak şeytan bu. Bundan bir jakşılık çıkmaydı hiç. Aram oy, aram göz karaş, aram sunuşlar, aram. Bunu nak bilip koy. Turuşu menen insanın kelbeti olgonu menen bu nak şeytan bunlar. Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala bunday deydi. Ve kedalike cealna li kulli nebiyyin aduvan şeyatinel ins vel cin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrafel kavli gurura. Biz deydi Allah Teala aytadi. Her bir peygamberga, hem sınoduyunu Allah insanlarda da sınaydı, peygamberlerde de sınaydı. Sınoduyunu da peygamberlarga düşman jaratkanbız deydi. Kimlerden? Şeyatinin ins vel cin. İnsan şeytanlarından, cin şeytanlarından. Siz oylabаңыз, menle düşmanım var eken depçi. Peygamberlarga da Allah Teala düşman jaratkan. Kimlerden? İnsan şeytanlarından, cin şeytanlarından. Ekonon teң. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhra vel qawl. Allah şeytanlar biri-birine şıvırlap, biri-birine sunuştap, azgırıp, şunday sözlerde qoğaz kılıp aytат. Gurura, menmensiz üçün. Demek uşundan bildik turgandar, biz ulu azatlarga da Allah Taala düşmandardı jaratkan eken. Adam balasının düşmanı bolot turgan. Sınoo üçün. Cin şeytanlarına, insan şeytanlarına. Abu Zar radıyallahu anhudan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meçitteli ve huve fil mescid. Ataytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve fil mescid. Gelsem Peygamberimizga meçitteyken facalastu oturup kaldım. Fakale aytti, ey Abu Zar dedi. Hal sallayta. Namaz okudun mu dedi. Yani tahiyyatel mescid. Meçitin akızını okudun mu dedi. Fakultu la, okugan jokmun, gelir oturup kalgan ele de. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem aytti, kum fasalli. Turdağı oku al namazını dedi. Kale fakumtu fasallaytu, summa celastu. Turdum da namaz okup, gayrı oturdum Peygamberimizin aldına. Peygamberimiz aytti, ya Abu Zar, ta'avvaz billah min şerri şeyatinil ins vel cin. Allah. Peygamberimiz nasıl atı? Abu Zar dedi. Allah Teala'dan pana tilegin dedi. Allah Teala'dan jardam soragın, saktanını soragın. Emneden? Şayatinil ins vel cin. Cin şeytanlarından, jana insan şeytanlarından. Anday? Cin, jana insan şeytanlarından pana tilegin dep Abu Zar'a aytdı. Kala Abu Zar radıyallahu anh aytdı. Fakultu ya Resulallah velil ins şayatin. Taң kaldı. Cin şeytanların ile okup жүрgön da.
İnsan şaytanları dağı bolobу dedi эле. Пайгамбарыбыз айтты, наам, ооба dedi. Ana. İnsan şaytanları da болот экен да туугандар. Демек шайтан ал-муwaswis, азгыруучу шайтан бар го, эки түрдүү болот экен. Инси, джинни. İnsan жана жинден. Фаинал васваса хия илқал хафи фи садр. Азгыруу деген не? Ал жашыруун. Ушу жүрөккө салуу, жаман ойду, жаман нерсени салуу. Сумма таqa фил қалб, кийин анан жүрөккө. Көкүрөктөн кийин жүрөккө түшөт. Ва хаз иштирак байнал инс вал джин. А бул инсандан дагы, жинден дагы. Ошон үчүн биз айтып атабыз, Нас сүрөсүндө эмне деп атабыз? Минал джиннати ван нас. Минал джиннати дегенде жинден жана ван нас адамдан. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala özünün ıyık kitabın Rabbul Alamin de başlagan. Pütöründe Rabbun Nas de pütürgön. Rabbul Alamin alamdın Rabbu Allah. Rabbun Nas adamlardan da Rabbu Allah. Şu başından ayağına şeyin ortasında kança sürü ayetler gelse Allah özü kanday Rabb ekenini düşündürgön. Kanday жаратуучу, кандай тарбиялоочу, кандай кажеттерин бүтүрүүчү, кандай коргоочу, кандай колдоочу, бардыгын Алла субханаху ва таала түшүндүргөн. Демек акыркы сүрө Нас сүрөсү. Нас деген кандай? Адамдар, люди. Ушундай сүрө. Шайтандын азгырыгы. İnsan şaytandын азгырыгы кандай билебиз? Хия биваситал удун, кулак аркылуу дейт. Фахуа юлqi алейх ва ювасвис илей биваситал удун. Кулак аркылуу салат жана азгырат. Ушул жүрөккө барат, көкүрөк аркылуу жүрөккө кирет. Эми жин шайтандары кандай десе инсанга? Фавасвасату лил инсан ла тахтаж иля васитал удун. Ал кулак аркылуу кереги жок, муктаж эмес, жөн эле дейт бул. Васвасасы ага кире турган жашыруун жолдору толтура буну. Жиндики. Даже адамдын канында жүрөт дейт. Не дейт? Кафа инна шайтана джинни, жин бар го, жин шайтан. Бул яжри мин ибни адам маджраддам. Канда жүрөт дейт. Канда жүрөт. Хадисте келет. Ошон үчүн инсан Алла Тааладан пана телеш керек. Шайтанга кире турган бардык эшик дарбазаларын жабып канга. Накылбы? Жана инсан анын азгырыгынан аман калыш үчүн бардык кандай шайтандардын кире турган жолдору бар. Макулбы? Ушунун бардыгынан инсан пана тилеш керек экен. Я Аллах, мен алсызмын. Алсыз кулуңмун. Шайтанга туруштурук берүүгө менде күч жок. Анын азгырууларынан сактанууга сенен башка эч ким сактай албайт. Ошондуктан канча кире турган эшиги болсо, азгыра турган жолдору болсо, мен үчүн бардыгын жаап сал деп сураш керек экен да. Я Аллах. Ошону эле биз ата-энебизге, бала чакабызга, элибизге сурайлы. Шайтандап кетпейли да. Сөз бар го. Адам баласы эгерде Алланын чыныгы кулу инсаны болбосочу, ал сөзсүз шайтандайт же айвандайт да. Айван болуп кетет же шайтан болуп кетет. Экөөнүн бирөөсү. Шайтан болгону чатагырагы. Так? Мынандай дейт. Ошон үчүн бул Алла субханаху ва таала барыбызды туугандар сактасын. Туруштук берүү оңой эмес. Жан бергенге чейин бул аракетин токтотпойт. Ушуну билип коюң. Бүгүн кутулдум, бүттү, эртеге баары нормально, андай болбойт. Күн сайын. Күн сайын күнөөдөн сактаныш керек. Күн сайын шайтандын жамынан. Күн сайын түн барбы? Бар. Күн сайын күндүз барбы? Бар. Жашоо бул күрөш. Кармашуу. Эң негизги кармашуу бул шайтан менен, нафс менен кармашуу негизги кармаш. Негизги душман бул. Берки душман ал утурумдук эле душман ал. Согуштун согуш бүттү, душмандык бүттү. А бул болсо андай эмес да.